Assalamu alaikum. 4-cü bölügüne hoş geldiңиздер. Бүгүн аябай катуу тийип атат. Нарында жүрөбүз. Бирок бул жердин эмеси аба ырайы бир аз түшүнүксүз экен. Бир аз түшкөн маалдан кийин мындай муздап туруп кечинде кыш болуп кетет экен. Эртең менен да суук экен, бирок түштө катуу ысыйт экен, ушундай экен. Биз азыр Нарынга жетерибизге бир 8 чакырым калды. Кудай буйрса жетебиз. Орто жолдордон кызыктуу нерселер болду, бирок тилекке каршы узун жол болгондуктан YouTube'ду көп тарта албай атабыз, жүдөп атабыз. Бунусубуз дагы бузулуп атат. Биздин аргымагыбыз дагы бузулуп, туура эмес айдагандыктан, туура эмес неметкендиктен. Бул эми неме да, өзүң жак кылынган мындай самодельный да. Анча-мынча жерлерчи, ошондуктан көбүн түшүнбөгөндүктөн бузулуп атабыз. Анан бул дагы азыр тест-драйвде өтүп жаткан убактысы. Жүдөп атабыз курсак ачка. Кече күнү түндө тамак ичкенбиз. Азыр эчтеке жерлик, алма жедим. Ошону нарынга барып атабыз. Бирок орто жолдо эчтеке жоктой эле көрүнүп атат. Ээн тала, Техаска окшош болуп атат Америкада. Абай уктуп атат берде, мына агдырап, Сыдыман дагы уктуп атат. Жок, телефон кармаптыр. Баягы эле Эржан экөөбүз рульду алмашып, тээп кетип баратабыз. Шай жок. Душка түшө элегибизге бир 15 күн болду болуш керек. Жакшы уктап, ойноп, кино көргүбүз келип атат. Анан жана чөп ыргытып аткан видеобуз катуу түшүп кетиптир. 2 миллиондой көрүүчү болуп, бардык эле новостной порталдар баарына киргизип көтөрө албайт деп. Ал жер суу болчу, суу чөп болчу. Бирок анысын айырмаланды эле тиги байкелер чындап эле бизге салыштырмалуу бир топ эле күчтүү экен. Суу чөптү деле жеңил эле көтөрүп атты да. Ошол интернет жок азыр. Барбы? Бар экен. Азыр бар экен. Бирок жана жок болчу 10 метр мурунчу. Үйгө баргым келип атат. Алды. Кафе, ресторан, интернет, Wi-Fi ойноп, уктап. Бирок баштадык алдына кече күнү биз куптан намазды окудук да бардыгыбыз. Анан кайманаты замке болчу. Ошо байкебиз менен жолугуп бизге сону шорподон камыр жасап берип, сону сүйлөткөн. Onu sürekli seçerinden dolarda var mı? Ne işe çekiyor? Bizim ушинтип сүйлөткөн да. Көп сөздөрүн түшүнбөй калаттык. Бирок өлө жакшы айт экен, чын өлө. Мындай берерге эмнесин таппай, бүт үйүндөгү болгон нан-пан бүт нерсесин баары менен курсагыбызды тойгузуп, сонун неметти, жыргап калдык. Анан сонун окуяларды айтып берди. Байкаса бияктарда бункер бар экен, эмне аюуга окшош тоо бар экен, толтура нерселер дагы бар экен, кызыктуулар. Анын баарын тартайлы дегенбиз, бирок жөн эле коелучу дедик. Анткени бункерди көрсөткөн болбойт. Тиги тоого чейин барганга шай жок. Чын жууна элегимге көп болду. Бирок кече күнү мечиттен моу кийимдерди жуп алдык. Неме бар экен да, стиральный машиначы. Нарынга барганда жолуга алсам да силер менен. Көп күндөн бери өзүбүздүн YouTube'убузга эчтеке тарта элекпиз. Жалкоолуктан деле эмес, убакыт жок болуп калыптыр. Азыркы учурда биз мынакей берде пияздын үстүнө жумуртка кошуп тамак жасайбыз. Бүгүн 43-күн, Жумгалды көздөй баратабыз. Жумгалга бир 30 чакырым эле калды. Андан ары Жалал абад болот. Жалал абадты Манас шаарына чейин аман-эсен жетсек сону болот. Ал жакта эми сону тозолуп атпа деген ишеничтебиз. Анткени аяктан да аябай туугандар көп. Ошондуктан ошол жака качан жетебиз деп күтүп отурабыз. Кыска мөөнөттүн ичинде эмнелер болуп кетти? Сиздерге мындай видеодон эчтекелер болбой калганышы мүмкүн. Мен айтып берейин достум, биздин аргымагыбыз бузулду. Анын артын жазаттык. Азыр ал жел майын сыяктуу эле болуп калды. Моторлор күчтүү. Баарына Бактияр байкебизге чоң рахмат. Нарынга барып келдик, Чатыр көлүнө чейин. Чатыр көлүн тарта элесек, аякта блокпост бар экен. Тилекке каршы тарта албай калдык. Анткени аякка даярдануу документтерибиз жок болчу. Бизди киргизген жок. Ошо туура түшүнөсүздөр. Нарындын өзүн тартайын деп аткан, бирок аяктан аябай динамичный күндөр болгондуктан көп нерсесин тартканга жетишпей калдык. Ошондуктан Instagram баракчаларыбызга кирип көрсөңүздөр болот. Баса айтып кетчү неме. Могу артыбызда турган аргымак ойнотулат. Могу Жети областты кыдырып бүткөндөн кийин биздин Instagram баракчабызга, Instagram, YouTube эмес, TikTok дагы эмес, Instagram баракчабызга ким катталган болсо, ошолордун арасында бирөөгө ойнотуп, белек катары бирөөсүнө беребиз, уталган кишиге. Ошондуктан бизди карап туруңуздар, катталыңыздар. Бисмилла деп ушундай бир аз ооруп калдык. Могу шамалдан жаанга калып, анткени аябай жаандар көп болуп атат бул жерде. Эмнегедир билбейм. Аба ырайы өлө ысык болуп тургандан өлө суук болуп кетип атат. Ошого караштуу биз бир аз сыркоолуу ооруп, дары парусла ичтик. Өзгө келиш үчүн ушундай пияздан тамак жейлеп атабыз. Пияз дагы бир аз иммунитет берет эмеспи? Ошол.
Яқтан мен азыр ашпос жол беріп атам. Мына пияздар көрдіңіздер ме? Қызарып жаштақ болып бышып қалды. Bir кезден кейін даярдағаннан кейін көрсетемін сіздерге. Жұмыртқаларды чақтық, 6-ны чаққанбыз, бірақ көп болды, біреусі ағып кетті тілекке қарсы. Бұл 13 сом. Қайткені біздің ошу сковородкабыз, қазанымыз кішкентай отпай, асырайын. Бірақ болған білімімізді қолданып, азыр өте дамды бір тамақ қылып берейін деп жатқам. Көрініші анша емес болушы мүмкін. Бірақ барлығы жақсы болатқа деп сенеміз. Тұз қоштық. Тұз? Тұз қошқан, бірақ тағы кішкене қосып қойсам ашықша болып кетті ғой. Бірақ тұз қор болып қалған орнына, қор деймін, шор болып қалған орнына. Жақта нан бар, жақта сусын бұғыс бар. Отырып тұр азыр. Жырғайыз. Құрсақ ашқа, кече күннен бері ештеңе жейлекпіз. Жолдан бізге айрықша неме өреді, сусындық. Анан негедір яшкиноны кечке өреді да мындай вафлилерінше. Аны жеген сайын ачқа болып, құрсағың төбе қинал өреді. Бірақ алға да арақтым, шүгір соны. Сол яшкина менен Coca-Cola, Fanta, Sprite ичкенден біраз тажадық. Анан не алып келіп берейін дегендерде жоқ ештеңе керек жоқ десеңдер кел суп алып келіп берейін деп болбой эле магазинге кетишет да машинасыменчи. Ошондо кой байке неме Cola, Fanta, Sprite албаңыз. Анын ордуна жөн эле суу дейбиз да. Же болбосо чай, Maxi чай, Lipton эмнелер бар. Султан чай жок дегендечи. Жок дегенде деп салбадым, азыр ошо болсо гана. Минералкадан тажадык. Кандай соң көрүнүп атабы? Имба соң көрініп А? А? Көрдүңбү өзү? Соң көрініп атапты. Сен кандай? Жейсиңби оны? Ана дамдап көрейін бе? Элжан, сен жейсиңби? Шүгір. Қанша жұмысқа жарылмaz жатқан? 6 болуш керек болчу, бирок бирөө качып кетти жакка. Бирок биякта пияз көп. Буну иммунитет тамак десеңиздер болот. Сапар уstu уланттык, аркы жагы уста сөңкөл. Ассалам алейкум доктор. Акылай калдык. Шамал катып уруп, тог эле чыгып бардык, бирок сүйрүшкө жарай. Электрондук мындай заманбап да мындай теппей деле кете берсең болот. Бирок өчөтөбүз бир кезден кийин анан төбөбүз. Мен айтайын. Аял көп туристтер бар экен. Жаңы эле Франциядан келаткан аял күйөө айкалды. Буга чейин өйлө көп Германиядан келаткандар айкалганбыз. Жумгалды көздөй кетип баратабыз. Бүгүн жумгалга калабыз. Андан ары эртең жалап аттуу кетебиз. Жайлоо сулуулугу биякта койлордон миңдет. Соңкөл деген байкаса тоонун үстүндөгү көл экен. Бепилдердері жүрек жүреліп ойлайсың ға сіз ойында отады мен де салам айтып отасам өтіп қайған ашыл ютубыз анча-мұнча қызық болып баратат бирок қолдан келсе тартып береміз көрүүчүлөр кичине жок десе бир видеобуз 10 000 көрүүчү чогулса деп отабыз да анда жумгалдан көрүүчүбүз жумгал деген азыр 3600 метрлик үстүдө турабыз сол жагыбызда сөңкөл болот могу тоодон кийин сөңкөл да соосу азыр жумгалга баратабыз. Жумгалга баратканда бул жерде Жылдыз деген эжекем менен Бакыт деген байкем биякта турушат экен. Мал кайтарып, уй-пуй бизге келип курдак жеп кет дегендиктен курсак ачка болчу. Чакырган жерден калба дейт эмеспи? Ошондуктан келдик, бияка конок болдук. Мына нагыз кыргыздын боз үйү. Чын көрсөтүп коелучу. Мына биякта чөбөгө жүрсөң азыр жашынакай көрсөтөйүнчү. Бул жерден элекке каршы жан жотканда бүт жерин жаап коюшкан. Акта ет, нан, чөбөгө, сары май, каймак. Бүт өздөрү жасап берди. Меш турат мына. Меш дебедимби? Печка. Кадимкидей ысык тап берип атат. Ичине көмүр азыр турат. Бул жерде кымыз экен мына. Мына монун ичине саамалды алып туруп куят экен ошондой. Дагы бир боз үй. Азыр бир сыра жылкында саап көрдүк. Мына кичинекей аяманды неничегиз аттар чыргап жүрөт. Жумгалды көздөй кетип атабыз эми. Тоонун арасына чейин аргымабыз чыгып берди. Бирок аябай кооптуу жерден калтырып койдук. Тет жаккачы. Бияктан ким тиймегиле алга турабы. Баатыр Бакыт байкебиз Алла разы болсун конокторубузга. Анакей жеңем Жылдыз жеңе деген салонун тамактар жасап берди. Бул жерге жакшы конок болуп кеттик. Биякка жат уктап калгыла дейт. Бирок биз сапарыбызды улантыш керекпиз. Анткени тиякта да күтө турган элдер көп. Айтып кете турган мындай 1-2 сөз, балким мындай сөздөр бар. Айткысы келетсе. Жақсы жолға шыдыр болсын. Ушундай уялчак мындай ак көңүл мындай ичинде кири жок кишилер да берде жашагандарчы. Берге давлениясы барлар келбей эле койгул. Анткени оор экен чындап эле кулактар дыңдап калышы мүмкүн.
эгерде ден соолугуңар жакшы болсо бияка келип жайлоодон сүт ичкиле, саамал сүттөн ден соолугуңар чынап кеткиле. Мына чыныгы байлык ушул жер десек болот. Кандай сонун жери, кенен, тоонун арасында ушинтип жашап. Ошол, анда жумгалга чейин көрүшөбүз. Жанагы жерден кеттик. Сүйүнүшкө карай, аябай ылдый экен бул жер. Накат менен тепкен да жок болсо, эчтеке өчүк бардыгы жер калган бойдон кетип баратабыз. Ошол жумгалга бир дагы 20 чакырым бар дейт. Жете албай эле койдук ошол жакка. Жумгалдан кийин дагы башка айылдар бар. Аттар тилекке каршы билбейм. Андан кийин жаатка да. Манас неге буну алалым? Анткени бул жана бизде сүрсүтүлгөн эт жедик да, курдак менен. Сарымак, каймак, чөгө, нан, эт. Курсак сон тойду. Тоонун арасында отуруп. Анан кайта кетип бардык. Ошо дөңгөлөк чарылды, бирок дөңгөлөктү батылай алмаштырып койдук. Анан баарын тартып отурган жокпуз. Не керек болду. Ошол жумгалга барганда көрүшөбүз. Бүгүн 44-күн, кече күнү мечитке жаттык. Бүгүн саат 3кө чейин уктап салдык. Кече күнү аябай сук болчу да, жаан жаап, шамал уруп, үшүп. Анан бүгүн деген точка доступа неме болот атат. Биздин бара турган жерибиз Аккөл, Жумгалда Аккөл деген өйлө кооз жер бар экен. Ошол жака жетебизби, жетпейбизби билбейм, бирок видеодон силер бир заматта эле көрүп каласыңар анда. Байзак деген айылына жеттик. Чаекке баратабыз. Кудай буйрса, Жумгалдын бир жери бар экен. Аккөл жактан уран коргошун ушундайлар чыгат дейт. Мингуш деген тоонун үстүндө эски унутулуп калган шаар бар экен. Ошол жакты да бар, көрөлү деп атабыз. Сук экен, 2-3 куртканы кийдим, көрпөлөрдүчү. Деги эле тоңуп атабыз азырынчачы. Ошол ана мага айтат, кыргызча сүйлөгөнүң жасалмай сактуу экен дейт. Жасалмага болуп атабы же болбой атабы? Аракет кылып атам бирок кыргызча сүйлөгөнгө. Кулактын ичине билеси кирип кетти. Мошкалар бош керек эми? Ада көзүмө кирип кетти. Ошол иши чаектен жолугушабыз анда. Азыр жаңы эле турдук, бети башты жууп, дара тузду алып, бул чаекти тартып атам. Мынакей караңыздарчы, чаек кандай чоң килейген экен деп кой. Аябай баш аягы жок экен. Азыр биз Кызыл Жылдыз деген айылында турабыз. Өзүбүз турган жерибиз Кызыл Жылдыздын мечитиндебиз. Биз ар дайым колдон келишинче мечиттерге коңгонго аракет кылабыз. Анткени эми намаз дагы окулуп кетет, Кудайдын үйүндө мындай сана дагы болбойсуң, тынч. Анан берден сен эч ким кетпейт да. Ар кайсы жерден болбосо да, кайсы жерден болбосо дагы өзүң үйүңдө болгондой ээн эркин жүрүп, жакшы кишилер болуп мындай эми Кудайды дагы эстеп жүрөсүң биротоло дегендей. Ошондуктан мечиттерге келиңиздер, мечиттен коркпоңуздар. Мечиттен кубала бет, ана мечит молдолордуку эле эмес, жеке бул бүт мусулмандардыкы. Өзүңүздөр ниетиңиздер түз болсо, сен камераны түз кылып атасың же булагыңды тартып атасың? Ниетиңиздер түз болсо, бияка келип, амалдарыңызды кылып, эгерде жатарга жер жок болуп же сапарда болсоңуздар, бияка келип хужурна жатып уруксат сураңыздар болот. Эң башкысы уруксат сурап коюңуздар болду. Эч ким силерге жок дебейт. Ошол ана мына азыр чаекти көрсөтүп атам. Аябай сонун экен, бул жер каньондорго окшошкон. Көрүңөр, тоо кандай. Да жакшы бүгүн шамал жаан жок экен, бияка өрлө кечке эле жаан жаа берет экен. Мингуш деген жакка барайлы деп атабыз. Ошол жакта аябай мактап атышат. Ал жерден илгери уран чыкчы, Гагарин ошол жерден өзүнүн жана космонавтикалык ракетасына ошол жактан уранды алып кеткен, ошол уран менен аркылуу айды багындырган деген эми имиштер жүрөт. Баары текшериш керек. Бирок ал аябай тоонун үстүндө экен, 3,5 километр дейт. Аракет кылабыз эми чыкканга эмне. Андан кийин Аккөлгө барайлы деп атабыз. Нарыным аябай чоң экен, ошол. Анан могу чаек Жумгал элинен айланып эле, тегеренип эле, тоголонуп, мүдүрлүп эле кетейин. Чын рахмат силерге, садакаларыңарга гана кетейин дечү эле. Ошо туура сөз болот экен. Чылып рахмат, аябай көптөгөн азык түлүктөрдү берип эркелетип атат. Биздичи аябай жакшы коноктоп атат мындай. Көп деле эл журтка көрүнбөй элебиз мечиттерде, акырын жүрөбүз, бирок бияка чейин таш алып келип атат да, аябай ыраазы болуп атам. Ошол. Анан кабагым бүркөлүү болсо ойлогула, кабатыр болуп атат депчи. Менде аллергия бар, көзүм кычышып, мурдум кыча, жинде болуп атам менчи, чөптөрдөн ысыктанчы. Ошол. Ошон үчүн бир аз туура түшүнүп коюңуздар. Караңыздар, мына мечитте турабыз. Саничка снимаешь, да? Ошол. Ошону көрсөтүп кайнап. Макуланда, тияка барганда көрсөтөбүз. Бизде май
ай кызматкери бияктан эми кырсык болуптур. Баары жакшы, эч ким жабыркаган жок. Бирок бизге мындай алдын ала дагы бир эки сөз бар экен. Эс алуучулар, түндүк түштүк альтернатив жолдун мына айдоочулары сиздерден сураныч, жол эрежесин так сактап бериңиздер. Өзүңүздөрдүн коопсуздугуңуздарды сактап бериңиздер. Сиздерден сураныч. Эс алууда жүргөн жарандар сиздерден сураныч, жол эрежесин так сактап бериңиздер. Ошо чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Ушинтип бизге сарсана болуп, бияктан эми уктап кеткендер бар, ич жол айдагандар бар, жолду катуу айдагандар бар, таш түшөт, көп мындай эми правасы жок жаш балдар айдагандар бар. Ошонун баардыгын алдын ала айтып атат да мындай. Акырын айдагыла, эрежени сактагыла, ремень тагынгыла, өзүңөрдүн эле коопсуздугуңар үчүн. Бул байкелер биз үчүн сарсана болуп, бир мындай сөздөрдү айтып койду. Бул өтө туура. Бизге гана эмес, жеке бүт эле Кыргызстандын баардыгына абайлап айдаңыздар, өзүңүздөрдүн эле ден соолугуңуздар үчүн. Темир байке жакта жалпосу кармап калып калды. Аны болсо Абай алмаштырат. Абай сүйлөп кой. Чачадым уже. Биз кайсы жакка бартабыз, эмне кылгантабыз? Көрөсүңөр азыр. Көт түшүп калды жана. Бияк жак сүйрө болду ичине. Сыдыман келтет. Мен моюнду көтүнөн кармап калдым. Карачы тети жыланды. Темир байкебиз бизди тасты тартып келди, жөөтүп атат. То кичинекей көрүнгөн менен өтө узун экен, кыйын экен чыгыш. Биз ботинкебизди кийип алып чыгып атабыз азыр. Дем албай атабыз. Бул жакта воздух катуу экен да, мындай сууну күйүнө туруп алып дем алгандай экен. Болду, чыккандан көрсөтөбүз. Эмнени силерге тартабыз экенибизди. Могучу примерно 25 метрдей экен узундугучу. Бул жак өлө кооптуу экен, карасаң. Койтуп койсо эле түшүп атат да. Карабайсыңар, бутка тура айтсам сыймалат. Ошондуктан азыр айла эле контент деп эле түшмөй болдук. Анткени болсо бирөөбүз бир жагын сындырып эмне болуп кетиши мүмкүн. Контент деп эле ден соолук мама керекпиз. Болду. Тарттыңар, дромен тартты, мындай коз жер экен, необычный экен. Сонкен бирок өтө опасный экен. Биз Минкушка дагы эле жетелек, жол ассаламу алейкум экен. Бирок коздугу сон экен. Ассаламу алейкум. Дөңгөлөк жарылып берди. Сонун жарылып берди. Дөңгөлөк жарылды. Суу жок. Жалаң лимонад. Суусу атабыз. Атети суун ичсе болду, капкара киркен. О, булактар жок пока. Курсак ачка. Бирок тамагыбыз бар. Шүгүр. Сонун. Бакылайм дөңгөлөк камерасын алыштайм. Баба. Ассаламу алейкум. Минкуштен айылына жетип алдык. Мынакей бул жерден коздуктарды көрсөңүздөр болот. Бул жерде тоонун үстүндө канча ден айыл бар, арка жакта дагы. Бул жерде эң жакшысы чиркейлер жок экен. Салкын аба, таптаза дем. Айылда тынч, жакшы мындай. Карачы бул жерде канча ден айылдар бар. 1, 2, 3, 4, 21 го. Бирок бул жакка чыгышың эле азап экен да, мындай жүрсөң жөп калат экенсиң аябай. Мынакей бул жерде бул айылда өзү 4 чоң площадка деп коет экен. Аянтчасы бар экен. Бул Минкуш дегенде мындай тоолордун кучагында жашаган эл экен. Кыркып туруп анан эме кылып койгондо квартал кылып койгон. Биякты мындай түздөп тегиздешти эле. Тегиздешип туруп анан 4төн улица кылып койгон. Айтуусу боюнча 1950-жылы бул жакка орустар келип уранды изилдеп жүрүшчү экен. Уран бияктан чыгарып, анан чоң-чоң заводдорду ошо жана түрмөдө чыккан байкелерибиз зектеп койбойбу? Ошо зектер болсо курушкан экен. Анан биякта орус тургундары көп болуп, биякта кадимкидей кыргыз эли орус менен мондай бир тууган болуп аралашып, азыр биякта 4 чоң ошо аянтча бар экен. Ошо аянтчанын мына 16-чы аянтчанын жергиликтүү тургундар тандаган депутаты Айымыз Нургүл эжеке 16-чы аянтчадан бизди коноктоп, бизге азык түлүк берип, ушул эркелетип атат. Бул жакта Тынар деген эжеке десем туура эмес, апакем эле болуп калат экен. Жашыңыз канча? Жашым 18-те. 18-те? Мен 16-да экен деп коебуз. Анакей, Тынар деген 56-дабы? Апам менен теңкес. Ошо бияктан конокко чакыр, азыр ысык тамак ичели деп атабыз. 21 деген аянтчада, ар бир аянтчада 2ден ушундай депутат болот экен. Булар баары чогулуп алып туруп, өзүнчө бир жогорку кеңеште эле бир нерсе маселелерди чечет. Суу өчүп калды, же биякта тигиндей шылдып түшүнүп атасыңар, айыл өкмөт кадимкидей эле бул жерде өзүнүн закондору бар экен. Анан биякта ар бир аянтчада мектеп, площадка жанында спорт аянтчасы, больницалары, садик, бала бакча деги эле бүт нерсе бар. Биякта жашоо момундай тегерен эле жүрөт. Мындай эле болгон эле кичинекей да, мындай үстүнөн карасаң, мындай өзүнчө башкача. Андай деле. Биякта үй бир сырада рум-тур дейт го. Бияк деген өзүмдүн бөлмөм, кызым менен жатам.
эместер, жака жатасың. Окей. 4 жыл көргөм эмес. Жакта болсо, мен муну кыргызча уйлайын деп атам. Ошо жанагындай туристтер келип калсачы. Сиздин үйүңүз канча бөлмөлүү бул? 5 бөлмөлүү. 5 бөлмөлүү. Мен азыр бул жака алсам, эмени салам, жака жайып коем. Мындай. Мындай да, мен да коюшсам мындай улуттук деп атмас жай. Кыргыз үй кылайын деп Кыргыз үй кылам. Жакташоктордун баарын бияка коюп ушундай да, биякта просто азыр уборка кылып коебуз. Мен куш айылына келип калсаңыздар, мынакей Тынар деген эжекеге кайрылсаңыздар, бул жерде өзүнүн отели дагы бар экен, банясы дагы бар экен, деги эле. Нургүл деген эжекенин дүкөнүнөн бүт нерсени алып туруп бул жерге келип жүрсөңөр болот. Анда биз тамак ичелик, эмки видеого чейин. Мен кушту көрсөттүм силерге, арт жакта, анын ылдый жагында ушундай болгон Кызыл Сөк деген айыл бар экен. Бул эс ала турган жай, өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Мындай жай жайыт бар экенин көбү билбейт. Анткени бул жер деген көптөгөн соц тармактарга чыга бербейт, айтыла бербейт. Бул жакта эл барбы жокпу, аны мен өзүм да биринчи жолу билип атам. Кызыл Сөк деген тет жакта Швейцарияда эле жашашат экен, мындай тоонун койнунда ортосунда кадимкидей мал чарба кылып эле жыргап жүрөт. А бул жери болсо мындай бир заповедник, мындай жан жаныбарлар менен биргеликте мындай каралчы кандай кичинекей балдар, бөбөктөр ары бери жыргап эс ала турган жайлар дагы бар экен. Тамак, шишкебек, ар кандай болгон нерселер да. Нарынга келсеңиздер, мынакей жаңы жол менен өтүп баратпайсыздарбы? Ысык көлгө мына Ош, Баткен, Жалал-Абад, ошо жактан бери Ысык көлгө келатат. Ошондо оң тарапка Миң Куш деген айыл бар. Миң Куш деген айыл жака кайрылып, Кызыл Сөк деген жерге келсеңиздер болот. Жолсо Миң Куштун өзүнө калсаңыздар да болот. Бир аз көрүп, эл жерди таанып дегендей ушундай эл журт тоонун койнунда жашайт экен азыркыга чейин. Элестеткиле, бул канча деген 1000 метрлик өйдөлүктө, бийиктикте кет жерлерден бир илбир, сейлик дагы бир нерселер көрсөк, таң калбай эле коюңуздар. Анткени бул жер нормага эле жараша. Мынакей бул Жаныбек деген байкем болот экен. Бул жерде 17 жылдан бери алектенип иштеп жүрөт. Эмне жумуш десеңиздер, мынакей могу Жумгалдын жарымысы могу жакта Миң Куш, Кызыл Сөк деги эле ушул тоо кайсы жакка чейин көрүнүп атса, ошол жакка чейин интернет жана свет бере турган тоолордун астында вышкалар бар экен, 4100дүк өйдөлүктө да. Оңдо болгон каарларда ошол жактарга барып соляркаларын алмаштырып, бүт баарын оңдоп, жыйнап, бүт баарын кылган мына бир эле ушу Жаныбек байкем экен. Бул жалгыз жерде жашайт экен. Айыл ылдый жакта калды, дагы бир 2-3 чакырым ылдый жакта жүрөт. Жакта жалгыз эле өзүнүн мындай мал чарбасы менен, өзүнүн жумушу менен, үй бүлөсү менен бул жерде эле алек болот экен. Мынакей. Кыска сөз айтпайм, бул жумушуң сиздики жеңилби же оорбу? Оор эле да. Кышында свет өчүп калат. Ал истеген 3 эле суткага жетет соляркабыз. Ошону барып сапырайт деп турабыз. Ар бир сутка сайын көтөрүлүп турасызбы? Свет өчкөндө эле. Свет өчпөсө тынч эле. Караңгыда көтөрүлүп аткан убактыңыз болду беле? Жок. Үстүндө калып каласың. Уктай турган жагы барбы? Бар. Жана американский кинолордо маяктарды карашат го, жана кишилерчи көлдүн боюнда жалгыз эле жашап бир маякты оңдоп элечи. Ошо сыяктуу эле Ошондой эле да, мен жалгыз эле иштейм. Мен 2009-жылы чисилтеткеним, 2009. Атам ага чейин иштеген. Айтыңыз боюнча берде атаңыздан калган мурас сыяктуу экен бул жумуш, Атам деген 78-пи, 79-жылы иштептир. Ошондон 2009-га чейин атам иштеди. 2009-тон баштап мен өзүм алдым ошо. Машалла. Атаңыз алган маяна менен сиз алган маянаңызда экөөнүн айырмасы барбы же бирдей элеби? Азыркы убакта Азыркы убакта 28 алам. Айына. 28. Аздык кылбайбы? 28. Айыл ичинде болот. Жүзүнө келгенде. Айыл ичинде майна жокто болот. Жетет. Берекесин берсе. Балким ушуну бирөө көрүп калып, мындай керектүү инсандарга чейин жетип, ушундай эмгекчил жумушту жалгыз кылып жүрөт, ушунча жоопкерчиликти бир эле киши мойнуна ташып жүрөт деп, акча майнаңызды бир 60 кылып койсо. Андай болбойт го дейм. Жыргайт эле. Иә. 28 алам ошо. Буйрустун эми эң башкысы адал эмгек экен. Оор ушунча бул 28 миң санында эмес, бул сапатында болуш керек. Ушунча эмгек менен кылган акчаңыз жакшылыктарга эле кетсин. Мындай тойлорго, мындай эң жыргап эле ушу балдарыңыздын мындай таттуу тарапатына эле кете турган акча болсун, калган көйгөйдүн баардыгы болбосун бул жерденчи. Могу биз турган жерибиз канча метр бийиктикте? 2500 2500 болот го. 2500 мындай давление. Мен иштеп аткан телевишка болсо 4100. Документальный 4100, анан ал документтерин деле бийигирээк го деп коем. Айтсаңыз мындай, убакыт болот го мындай, жеңе менен мындай тил табыша албай, деп туруп кетип ош жерде китепти ачып алып, телефондо мындай
Барбайм. Кымызды алалы. Жумушубузду. Жакшы. Жакшы буюрса. Баары соң экен. Бул жерге билбейм эми көп адам чыдай бербейт го сиз кылып аткан ишиңиз. Эгерде балким сиз сыркоолу ооруп калсаңыз анда жумгалдын жарымы свети жок. Жана Мегако, Мошка, Билайн эчтекеси тартпай бири-бирин айлоо деп эле калат экен. Ошондуктан ден соолук сизге. Алла разы болсун. Бул мынакей, могу кол деген көптөгөн нерсени кылып атат. Бизди көрүп атасыңарбы, жумгалдыктар, чаектиктер? Мына ушу кол үчүн көрүп атасыңар. Мынакей, Тынар эжекенин үйүнө келдик. Болбой эле, жок десең болбой эле моундай жазап бизге. 5 берип атат, 5 бармак азыр ашказан жарылып атат. Кайсы жакка кирбейлик, бул мен куштук айылдын жарандары баардыгы эле сүт, каймак, тамак, эт берип эле. Жебесең тарынат экен. Ашказан ооруп ата эме кылып аткандан кийинчи. Мынакей, Тынар эжекени көрсөтүп Мынакей койчу. жылкынын эти бул деген Алла разы болсун. Чоң рахмат сизге. кесип ушундан Тамак тост жейли. Бирок жегенге ашказан калбай калчын. Аябай көп тамак жечим эле, бирок бул жерден андай дагы болбогот экен. Бисмилля. Мына 5 бармак дегем го. Мен кушка барып келдик. Аякты көрсөттүм ошке, унутуп эле калдым. Корган артыбызда ак көл. Жарды көрүп атасыздар. Бул жерге чейин келдик. Дрондорду учурдук. Шай жок, күн тийип атат. Суу сот атабыз. Жооскандардын тагдырын түшүндүм. Оор эле экен. Мындай. Дагы артыбызда неме да жок да. Рюкзагыбызча. Ал менен болгондо окшпеттер кыйналмак экенбиз. Биздики өзүнчө кыйын. Алардыкы өзүнчө кыйын экен. Ошо, бирок мындай кооздукту көрүп алып, дейсиң, бирок ачыгын айтайын. Шаарды сагындым. Азыр Кристофер Ноландын Одиссей деген киносу чыгып атат. Жакында Спайдермен чыгат экен, толтур кинолор чыгып атат. Мен ошонун баарын көрмөкмүн. Соң бассейндери бар, ошого түшмөкмүн. Күнү түнү суши, пицца жемекмин. Эт, шашлык. Азыр жок эчтеке. Ичкенге да суу жок. Ошо 4-чү сериябызды аяктайлык. Болбосо күнү түнү тартып кичине чарчап калдык. Ошо. Бирок мындай жакшы. Көрүңүздөр, 5-чи серия болот. Эгерде могу YouTube контентибиз канча бир 3000ден көрүүчү ашпаса, анда ушмойдон токтото эле коюңуз. Тура го дейм. Instagram менен TikTokко көбүрөөк басым жасайбыз. Ошол. Сак саламатта тет жак көрсөйчү. Тиги жердечи бир нерсе бар экен деп туруп бүтүрүп коебуз.